Nega buyursa hazır Sapar aka toyunu bitti hazır Nurmat Bayken'in konsertine barabыз. Buyursa Sapar aka Ekaterinburg şahrındагы эң мыкты алып баруучу жана кайра алып келүүчү. Çok rahmat. Kuda kalasa toy büttü. 2 yaş baktıl olsun. Kırgızda daim toylar boluversin. Toyda biz daim kızmat kılıp jöreli. Azamatқа dagы çok rahmat. Azır emi şol Kırgızstandan ırçı konoktor kelegen. Nurmat Sadırov, Ayzada Jamırчева. Buyursa elin kızmatında kemiz saatin jebesi 2'ge bolup otat. Kayra ele kızmatқа barabыз. Azamata көбүз. İyilik toylar bolsun. O anlamese gittik. Geldik. Yakta Bayman Birazчы oturat, krasavчик. Өткөн toyda muzikant болгон. Hazır yakta охрана экен. Bayman, konцерт кандай болуп атат? Кудайга шүгүр жакшы эле. Өткөн toyda өткөндө Айтурган Эрмекованын концертинде. Зал толо экен, а? Кудай кааласа. Сапар эке коң уюштурдуңарбы? Организаторсуңарбы типа, а? Куттайман да силерди мен. Рахмат. Бактылуу болгула. Зал толуп адам батпай кетти. Отурган месте жок, турганда месте жок экен. Daha bilesler mi? Kalmanızlarında da bir şarkı arasında da şarkı bırakıyoruz. Yaktan durmazsan gelin oradan. Sapar aka бул жакта жүрөт. Эмин Байке менен учурашып атат. Sapar aka ушу концертти уюштурган мырза болуп эсептелет негизинен. Бул Эмин Байке ушу Gloria кафесинин чоң депутаты. Ушул концерттерге уюштуруп ушундай залдарды берген Gloria кафесинин братаныбыз. Алла разы. Ушул концерттерге шу окшогон концерттер далай болуп атат. Бул Gloria'да дагы болот буюрса. Ушундай Кыргызстандан келген конокторго возможность берген ушундай жеке ишкерлер, кафенин ээси биздин братаныбыз. Эминеке чоң рахмат. Рахмат. Азамат операторга да Бул деген Арген. Эркеледи чапыдым. Арген. Сүйлөбөй кое бересиң да сен? Сүйлөй коерум. Майыл. Мактап, сонун десек, көңүлү сонун билип атканда аямда көчөдө тасам дечи. Ушундай духубуз бар да кичине болсун. Сизди да кошолу дедик окшойт. Келиңиз. Атыңыз ким? Гүлиза, канча жылдан бери Екатеринбург шаарындасыз? 3 жылдан бери. Качан кетейин деп атасыз Кыргызстанга? 2 жылдан. 2 жылда, э? Так, жакшы билет, э? Гарантия бересиз. Анда эмесе музыка, кеттик, поехали! Şarşama tek şarşama. Салам алейкум. Алейкум салам. Концерт кандай болду? Концерт өзүм көрүлөкмүн, иш көп болуп концерт даже ырчыларында көрүлөкмүн өзүм. Концерт ичи зал кандай болуп атканын билем, бул жакта ушунча жумуш. Адам көп. Кыргызча сөзүм айтканда адам дык. Өткөнкү досуңду таптыңбы? Бактылуу болом.
Жерде Арген деген официант жигит. Били атат. Айзадеже алып барып атат. Болчалар болсун. Опа. Ошолор мында 100 000 сом утуп алды ба? 100 000 сомдук сертификат утуп алышты. Чогу билет болмуздар. Сонда 100 000 утуп алды. Азыр булардан интервью алабыз. Что там творится? Болбодум мен бияктан Сергейди канмаган. Сергей, Канас. атың ким? Сергей. Сен үйүңдө бирөө жарым оруспу? Жок. Бар кыргыздар. Сен паспортто атың Сергейби? Ооба. Неге Сергей? О, бир бакен оюнда коюп койгон да. Не болгондо? Папам бир бакен менен сүйлөшкөн да, ошол үчүн коюп койду. Зырянов Сергей Михайлович деген министр автотранспорт болуп иштеген. Ошол папа менен жүргөндө ошол үчүн мени коюп койду да. Шундай историясы шундай экен да. Ладно, Сергей. Удачи. Давайте, пока. Саламатсызбы эке? Саламатчылык. Нени баштадың дагы? Кандайсыз? Жакшы да. Концерт кандай болду? Концерт жакшы болду. Достор, мынага биз Айзадеженин алдына кирдик. Айзадеже кандайсыз? Рахмат, Кудайга шүгүр. Кандай келип алдыңыз? Келип алганды көрдүңүз го. Самолетко кечигип калып, Екатеринбургдан самолеттон калып, Тюменге учуп, 3 саат учтук. Тюменден кайра 3,5 саат машина менен келдик. Айтор жолдун ичинде кыйналдык, бирок эл аябай жакшы экен. Баарын жууп кетти. Мана жакшы. Бирок сиз постоянно мындай энергичный жүрүп өткөнсүз, а? Нурмат байке өзү көздөр жумулайын деп калыптыр го, уже чарчап. Сиз болсо мындай энергичный жүрүп өткөнсүз да? Мен негизи жумушумду жакшы көрөм, мүмкүн ошондон болсо керек, аябай чын дилимден жакшы көрөм. Рахмат сизге чоң. Концерт жөнүндө бир айтып өтпесеңиз, концерт кандай болуп атат? Мен мындай концерт көрө элек болчумун. Зал вообще толуп кетти. Зал биз келгенче элдер да кетип калыптыр. Сыгылып момдай. Кыргызстанда автобус бар го, ушундай болуп турмак экен да, бирок биз кечирээк келгенге элдер кетиптир. Бирок буйруганы, бирок эл аябай сонун экен. Элдин маанайы, элдин кол чабып отурганы, баягы чарчап калган эмес. Тескерисинче бизди күтүп турганы сезилип турду. Элге чоң рахмат, Екатеринбург шаарында бүгүн келген бардык мекендештерге чоң рахмат айтат элек. Сиздердин сүйүүңүздөр бизге мотивация берет. Бизге жаңы чыгарма жазууга, жаңы телеберүү чыгарууга мотивация берет. Ошол себептерден сиздерге келгениме өкүнгөн жокмун. Ушунча жол кыйналып, азыр бөйрөгүм ооруса дагы мындай ал нерсени унутуп коюп эле жыргап эле отурам. Ошол себептерден рахмат сиздерге. Анан дагы бир суроону сизден. Жана Нурмат байке экөөңүздөр чал кемпир болуп сүйлөшүп отуңар го, ошондой бир сүйлөп кетпөйсүзбү? Чал кемпир болуппу, эми Нурмат өзү жакшы сүйлөйт, чалдычы, мен кемпир жакшы деле сүйлөй албайм. Жок, наоборот, сиз жакшы сүйлөйт экенсиз. Ой, чалым деген өзү сахнада ырдап атат да. Чалымды көп кемпирлер жакшы көрөт. Кээде кызганып кетем сахнадан көргөндө. Не кылам эми, ырчы элдин адамы да. Анан мен биякта отурам, мен күтүп отурам. Чалма сүйүүм арнап койсом болобу? Ай Нурмат, мен сени сүйөм ай. Каарыганда да сүйөм, өлүңдү көрбөйүн сен десе. Ошо, кел эртерээк, сагындым сени. Рахмат чоң эже сизге. Эч нерсе эмес, эже дебеңизчү. Жаш элем. Мен сизден иштегенмин да. Салам. Рахмат чоң. Кыргызстанга кетсеңиз жакшы этип алыңыз. Рахмат чоң. Онун да барам буйруса Кыргызстанга. Иштериңизге ийгилик, ушинтип ар дайым элдин маанайын көтөрүп жүрө бериңиз. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Пока. Алушылар дагы келсеңиздер болот. Дал ушул даректе Кудай буйруса 5 апрелге жолугабыз. Ал 1 апрель эмес, 5 апрель. Келиңиздер, баарыңыздарды күтөбүз. Нурмат Сардаевго кол чабыңыздарчы. Кызымдын эрке тургою албетте чарчаса дагы маанайын көтөрүп жөнүндө чыгармаларын аткарып бергенге аракет кылдык.
Адактуу мекендештер, чоң рахмат. Азыркы учурдагы эң чоң байлык эмне десе, бул убакыт экен. Убактыңыздарды бөлүп, күндүк дакансада коткон. Даканса отуруп бергениңиздер үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде улуу агаларыбыз отурат, улуу башын кичүү кылып келип бергендериңиздерге чоң рахмат айтабыз. Эгерде дагы да мүмкүн биздин мекендештер араңыздарда келбей калган болсо, 5-апрелде мына ушул жерде саат кечикпейбиз, сөз беребиз. Убактысында келип сиздерди күтүүгө ошол себептен эмки концертте амандашканга чейин бар болуңуздар, барыңыздарды Кыргызстандан күтөбүз. Рахмат, чоң рахмат депутаттар. Көрүшкөнчө. Рахмат сизге. Кубанычтамын. Аман эсен жете алыңыздар. Мен айдем. Biz takıtasın jönlü aldı. Так, 1 2 3. Бияқта қараң, бияқты. Мен сол қолым қараң, сол қолым. Ағақтан алайсың. Болды, 8 жол тұр. 8 жолу, қойсаң 8 жолу деп қалпай қалай. Мінекей Нұрмат Байкен көрермандары. Нұрмат Байкен көрермандары бияқта кете албай қалыптыр. Күтіп отырады Нұрмат Байкен кийим. Екатеринбург шаарындагы бардык мекендеш бир туугандар бүгүн баягы жолдон кичине кармалдык. Концерт 8 болмок 11ге деп суранганбыз. 11ге дагы келген жокпуз, себеп дегенде самолеттон кармалып калдык, убакыт саатында учуп келбей. Анан кийин ошондо дагы саат 12:30 келип калдык. Күтүп отурган бизди сыйлап, ар бир мекендештерге Алла разы болсун. Биз дагы ушул атайын алыстан мекендештердин бир маанайын көтөрүл деген жакшы бир аруу тилектер менен келгенбиз. Ошол тилектер орундалып, мекендештердин бир жакшы шерин жазып сонун концерт бердик деп ойлойм. Бардык бизди сыйлап келген ар бир мекендеш бир туугандарга чоң рахмат. Аман болуңуздар. Азыр ушунча киши турат. Сүрөткө түшүп койсоңуз, анан сизге бир суроом бар деп коеюн, Бархаттан тоң коем. Assalamu alaikum. Сиз ошо легендарлуу Чыңгыз деген дакесиз болосуз да? Легендарды эле эмес болсом керек. Мен сизди аябай көп угам негизи. Мен ырчылардан көрө сизди көбүрөөк угат экенмин да. Потому что организатормун да ошо. Организатор экенсиз. Бүгүнкү концерт кандай болду? Концерт жакшы болду, чарчап калып, концертке көп иштедик да. Байкалып турат. Ошо бүгүн кеч калыпсыздар а кичине? Самолет задержка болуп калып. Угушум боюнча кийин канчанчы апрелде дагы кайрадан болот деген. Концертти болот эми. Жакында кабар беребиз, билесиңер го. Реклама таратабыз кайрадан элечи. Екатеринбург шаарында, ооба, ушул жерде. Ушул эле кафеде болот. Иштериңизге ийгилик, сизге чоң рахмат. Всё, сага дагы интервью алганыман аябай кубанычтамын. Рахмат сага дагы. Бири коюп, бири сүрөткө түшүп атат. Нурмат байке. Азыр мен көп бияка келген ырчылардан интервью алдым, бирок биринчи киши сиз болдуңуз да, ошо имандан алыстабы деген. Сизди кыйнап көп суроо бербей эле коеюн. Ошого сиз өзүңүз намаз окуйсузбу? Анан жакында орозу келип атат, кандай пландар бар дегендей. Ошон үчүн айттым, ошол иманга жакыныраак суроолорду бер деп. Өзүм да ошондой суроолорго жооп бергим келген жок. Эми бул намазды жар салып окуйм, мындай дээрген тура эмес, анчалык эме кылбай эле коем, бирок Аллага шүгүр баары жакшы, Кудай берсе жакшы ниеттер менен орозо келатат. Бардыңыздар, бардык мусулман элбиз орозоңуздар келе жаткан жакшы кабыл болсун. Кармаңыздар, Кудай берсе жакшы ниет кылып, биз дагы жакшы ниеттебиз, сиздердин катарыңыздардабыз. Ошол туугандар аманчылыкта жакшы жыргал жашоодо заманыбыз тынч болуп эле өмүр сүрүп жашай берели бирге. Заманыбызда тынчтык, элибизде токчулук, молчулук, анан сенде болгон элге кызмат кылып аткан кыргыздын жигиттери дагы аман болсун да. Ийгилик бардык сенин подписчиктериңе, көрөрмандарыңа ысык салам. Бүгүн Екатеринбург шаарындагы бардык мекендештерге биз аябай ыраазы болдук. Башында залга кирип келгенде элдин көптөгөн элдин ошончо саат 1:30 болсо да күтүп отургандыгын, анан кийин келгенде бир жаман көрүшөт го деп ойлодум. Кечигип келип атсаң, элдер 8ден бери, 6дан бери келгендер бар экен. 5 саат, 6 саат күттүрүп коюп турбуз. Ошондо да биз Инстаграмдан кайрылганбыз. 11де болот, кечирээк барабыз деп. Аябай кеч келгендигибизге да карабай, элдер жылуу күлүп жайнап тосуп алганын көрүп чын айтканда ыйлагым келди. Аябай бир жүрөктө бир башкача сезимдер болду. Чын айтканда бул жакта мекендештерге биз дагы бир жакшы концерттин бир өзүнүн рахаты бар.
бул той эмес, негизи тойго келип ырдаганда эки ырдап кетесиң, а концертте болсо чыныгы сени сыйлап, сени көрөбүз деп келген бир туугандар ырдап гана эмес, сүйлөшүп дагы бир сонун концерттин бир өзүнүн рахаты бар го. Аябай бир башкача рахат алдым. Мен Россияда гастрол турнем башталгандан бери Екатеринбург шаарында биринчи бир башкача сезимдер менен болду. Анткени көп күттүрүп койдук. Ошого дагы элдер чыдап, бизди сүйүп, сонун кабыл алганына мен аябай ыраазы болдум. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Ушунчалык чарчап, көздөрүңүз жумулуп кетип атат. Чын айтканда уктай элекпиз. Жол азабы, көр азабы деген бекеринен айтылган эмес экен. Анан баягы артисттин бир көргөнү хан көрбөйт, бир көргөнү ит көрбөйт деп коет го. Анан кийин бул себеп баягы биз күндө концерт кылып уюштуруу деп атайын, ушундай кылып уюштуруп койгон экен концерттердичи. Бир күндө эс алуу жок да. Күндө концерттен учуп кетет, экинчи шаарга концерт ушундай уда коелу кетели деген максатта. Анан кийин уктай элекпиз. Кечээ күнү концерттен кийин ушу менен анын самолетто да кармалып, ушундай аябай узак сапар болду. Анан кийин бир жашыруун сырдын бетин ача кетейин деп койбойм. Ушул аябай кармалганыбыз аз келгенсип, концерттин алдында уктай элек болчук, анан кийин тамактана элек болчук. Анан кийин аябай мындай үндөр чыкпай калды уже, көрдүңөрбү? Анан кийин элдин энергиясынан биз курсагыбыз да тоюп, көңүлүбүз да көтөрүлүп, эч нерсени унутпай баягы шалдырып аткан нерсе жок, ачылып төгүлүп эле сонун концерт болду. Концерт бүткөндөн кийин эле кайра баягы келип калдым, чарчап уйку келип. Негизгиси сиздердин энергияңыздарга рахмат. Эл менен өнөр адамдарынын бир ортосунда бир жакшы энергия болот экен да. Сон болду концерт. Рахмат мекендештер. Сизге өтө чоң рахмат. Анан сизди анча Айзадежен жана кемпир чал болуп сүйлөшөт элең, андай суроо бербей эле коюн, сизди кыйнабай эле коюн. Анда месе иштериңизге ийгилик деген дагы келет дейт го сизде. Жакын ортодо. Кудай буйрса, бул жерде бүгүн концертке элдер келип айтмакчы. Анан Инстаграмдан да жазып атышат, көбү батпай калган турбайбы, орундуктар жок болуп. Ошол батпай калып жана эрте келип, кеч башталып турбай деп кетип калган бир туугандар эртең орундуктар бүрсүгүнү кенен болот экен. Эртең Түмөн шаарында концертибиз болот. Анан кийин ортодо бир күндүк тыныгуубуз бар болчу. Ошол тыныгууну ушул жака арнайлы деп чечтик. Кеч келип калгандыгыбызга байланыштуу 5 апрель кайрадан дал ушул кафеде, аты Глория кафесинде кайрадан 5 апрель суроолор боюнча ушул келбей калган бир туугандар жана келгендер да келсеңиздер болот. Бардыңыздар 5 апрель кайрадан жакшы бир энергия менен бир концерт берип кетебиз. Дагы кайрадан 2 күндөн кийин. Анда эмесе сиз менен коштошпойт экенбиз, 5 апрель күнү ушул жерден жолугат экенбиз. Мекендештер, рахмат. Күтөбүз Кудай буйрса. Бүгүн орундуктарга жетишпей келе албай калган, жосо келиптир кетип калгандар бардыңыздарды 5 апрелге ушул күнгө белгиледик. Буйрса, Алла кааласа, аман-эсен Түмөнгө барып кайра сиздерге концерт коебуз. Жолукканча. Ушу чуркап жүрүп, ушу концертти уюштуруп, билеттерди сатып эметкен врачка сенсиң да тура. Ушу суроом бар эле. Мен постоянно ушу ырчылар келгенде көп ырчылардан постоянно интервью алам. Бирок мен подписчиктерим аздан бери. Кудай кааласа бар болот, секинден болот да, сразу эле боло бербейт го. Жок, эмнеге аз дейм? Кичине кыймылдаш керек дагы. Макул. Экинчи суроом, ушу азыркы болуп аткан кырдаалдарга байланыштуу мамлекеттик маселелердин ичинде легитимдүү проблема эмнеде? Билбейм, андай нерсе мен аралашпайм. Меге бул Айдар деген мырза кечке музыка коюп, Салам алейкум. кыйналып чарчап аябай. Чарчайсың, чарчабайсың. Эми Айдар, мен сага суроом да. Мен постоянно ырчылар келгенде ар дайым ушинтип интервью алам, мында Айзада чечип келди. Кайра качып кетти. Кайтып кетти деген. Постоянно интервью алам да, анан кийин тынбай эле. Айзада жакшы бар. Рахмат. Бизде салам чоң. Жакшы баргыла. Келип тургула. Жолбас. Кетишип атат. Мел жакшы этип алың.
Эмил байкем эл жакшы айтты. Кетишти болуптур. Жакшы бар. Азыр. Айдар, мен суроом сага мындай да. Мен постоянно ушу ырчылардан интервью алам, а? Постоянно чоң ырчылардан, чоң звездалардан интервью алам да. Бирок мен YouTube'да подписчигим жок, ошо эмнеге? Сен YouTube'да подписчигиң жок болгондугунун себеби менден интервью алсак анан подписчик көп болот да. Түшүндүңбү? Эми мындай мен. Эми түшүндүм. Эми только сенден. Эң чоң себеби ошол да. Себеби билесиң го.